Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Men bu черный магия тууралуу суроо берейин дедим эле. Aha. Биздин жаныбызда бир чоң магазин бар. Aha. Ошол жанына магазин салгандарга черный магия окутат экен. Astagfirullah. Түшүнүктүү. Ошону Жооп берип коёюн. кандай кылып кутулса болот ошо. Түшүндүм. Черный магия окутуп, бала чакасынан бери операция болуп катып ооруптур. Түшүндүм. Анан кийин ал бир чечен аялга барса, ошол аял окуптур. Түшүндүм. Анан ушундайларга кандай кылып кутулса болот? Биринчиден, ушу мынал черный магия ушундай адамга зыян бере турган кылып окутуп, ошонун тырмагына, чачына, сүрөтүнө, сакалына, же болбосо ушундай бир кийимине алып келип, аны окутуп жаман нерселер менен кылганы, булардын бардык иштер арам. Буга ахиретте чоң азап бар. Ошондуктан тургандар бул нерседен биз этияттанайлы. Ушу жүрөгү караңгылыктан адам ошондой арам ишке барат. Утурундук дүйнөдөн кичине акча табышы мүмкүн, бирок ыйманы жок кетип калышын ыктымалы бар. Кабырга барганда ахиретте Алла Тааланын алдында чоң азап күтүп турат. Ошондон бирөө ушу черный магия кылса, же ошого кылдыртса, тооба кылып иштерин буну таштасын. Эскертип коеюн, таштасын, бул өтө жаман нерсе. Эми bundan сактанганга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге сактануу дуаларын үйрөткөн. Шайтандын бардык иштеринен, жиндердин бардык жамандыгынан, көрө албагандардан, ар бир ушундай черный магия, ар кандай нерселердин бардыгынан сактануу дуалары бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, мынакей, даарат менен жүрсө, адам таза жүрсө, ушу сактануу. Намаз окуп жүрсө, өзүнө дем салып жүрсө, бул сактануу. Сааркы, кечки дуалары бар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атайы паана тилеп сактанганга. Ушунун бардыгы ушул будан сактангандын жолу болот. Андан кийин кеч курлуктаганда аят курсини окуп, ихласты, фалакты, насты 3төн окуп, өзүңүздөргө дем салып, ушулардын бардыгы. Эгерде Бакара сүрөсүн билсеңиз өтө жакшы. Ясин сүрөсү, Бакара сүрөсү бул ушулардын ушундай жаман нерселерден сактанганга, жана ушуга тийгендерди жандырганга дагы касиети, таасири өтө күчтүү. Ошон үчүн булардын бардыгын окуп, өзү адам баласы сактанып жүрүш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуалары көп. Бул азыр барын айтканга убактыбыз жок. Мына жердеги крепость мусульманина деген дуа бар, китепче бар. Мусульмандын коргону деп, ошол китептерден дагы алып сатып алып туруп, жаттап, ошого ишенип, бекем өзүңүз окуп жүрсөңүз, Кудай кааласа, азыркы окшогон жамандык нерселер тийбейт тугандар. Жаман нерселер адам жаман жүргөндө да тиет. Ошон үчүн биз биринчи өзүбүздү тазалап,